Жылуулук электр борбору боюнча камалгандарга өкүм чыгары айтылууда. Бүгүн 19 апрелде Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунда Калиев, Сыдыков, Кыдыкбаев баштаган жалпысынан 7 адамга жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иши каралып, өкүм чыгары айтылууда. Эске салсак, Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупциялык иштерге шектүү катары мурдагы жогорку кызмат адамдары камакка алынган. Атамбаев Минюска президенттик аппаратка жана өкмөткө кылмыш иш ачуусун талап кылып, баш прокурорго кайрылды. Анда ал партиянын жобосу, мөөрү, документтери аларда экенин айтып, юстиция министрлигинин аракетине баа берүүгө чакырды. Эске салсак, кечээ басма сөз жыйынында Абдрахманов мыйзамдуу түрдө партиянын лидери болуп бекитилгенин, жаңы экс-президент Алмазбек Атамбаев төрагалыктан оодарылганын жарыялаган. Андан тышкары партияга тиешелүү мүлктөрдү кайтарып берүүнү Атамбаевтан талап кылган. Сотторго баары мүмкүнбү? Эл эс алган жерде кызматтык унаа менен Баткен облустук сотунун кызматтык унаасы окшойт. Мындай болсо биз кантип Айгүл тоого туристтерди тартабыз деген пикирин жазган Facebook колдонуучусу Медербек Ниязалиев Айгүл тоосунда эс алып жүргөн жарандардын сүрөтүн жарыялады. Автордун айтымында эс алуучу жайда токтоп турган унаа Баткен облустук сотунун кызматтык автосу. Эрежеге ылайык Айгүл гүлү өскөн тоого унаа менен кирүүгө тыюу салынган. Сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдү көрүү үчүн жергиликтүү тургундардан тартып, туристтер дагы келип турушат. Адил Турдукулов Азия News гезитине маек берип, анда Атамбаев боюнча берилген суроолорго жооп берип жатып, Атамбаев бийликке келгенде дөпөрөс шоопур жан сакчыларына кызмат берет да, оппозицияда калганда бизге кызыгат деген оюн билдирген. Гезит тарабынан берилген КСДПнын саясий кеңешине кирүү менен коомдук процесстерге карата көз карашыңызда өзгөртүүлөр болдубу деген суроого Адил Турдукулов: мен 2004 жылдан бери КСДПдамын. 2010 жылдан баштап партия жана анын лидери социал-демократиянын идеяларынан кыйла эле тайган. Ошондуктан мен дагы аларга карата көп сын пикиримди айтып келген болчумун. Атамбаев өзү 30 жылдан бери активдүү түрдө саясатта. Бийликте жүргөндө тил алчаак, акчаны жакшы көргөн жаш балдар же дөпөрөс шоопур жан сакчыларына бийликтин чоң бөлүгүн берип коет да, оппозицияда оор убакыттарда өзүнө каяш айта алган, оор калибрдеги салмагы бар саясатчылар менен эсептешип, саясий блок түзүүгө умтулат. Акыркы кыйын абалда ал сценарий менен барууга мажбур болуп жатат. КСДП азыр бийликке карата азыр оппозициядагы альтернативдик күч. Ошону менен бийликтин авторитаризмге ыктап, үй бүлөлүк башкарууга бөгөт кое алат. Ошондуктан азыркы саясий процессте КСДПнын ишмердүүлүгү абдан маанилүү. Буюрса биздин алдыбызда 2010 жылы парламенттик шайлоодо биринчиликке жетип, жаңы таза өкмөттү түзүү. Ошого мен өзүмдүн салымымды кошо берем деп жооп берген. Абайлаңыз арык, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол талапка жооп бербейт. Мындай пикири менен Тынчы Ад Вашингтон деген ысым менен катталган жаран өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Шуулдаган машиналардан шашып өтөм деп арыкка ала салгандар болгон, дейт автор. Видеодо байкалгандай, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдун этеги ири чуңкур. Мындай көрүнүш жарандарга көчөнүн аркы өзүнө өтүүдө бир топ коркунуч жаратары шексиз. Жакшылык сени салган жол биздикине караганда жакшыраак экен. Арык кичинекейле турат. Биздин пешеходду көрдүңбү? Биздин пешеходдо билеген анда. Жердин баары бузулуп тур, карабайсың. Почва нарушение болуп атат бул жерде. Маке. Бул жер уже катастрофа. Катастрофанын башталышы деп коет муну. Уже болуп атыр бул жерде. Тоң районунда уран чыгаруучу ишкананын курулушуна жергиликтүү бийлик эмне дейт? Ысык Көл облусунун Тоң районунда уран чыгаруучу ишкана ачылат дегенден тартып, жергиликтүү тургундар каршылыгын билдирип келишет. Алардын баамында уран айыл жашоочуларынын ден соолугуна зыян алып келет. Учурда завод курула турган жердеги жашоочуларды башка аймакка көчүрүп, жумушчуларды кабыл ала баштады деп билдиришет айыл тургундары. Мындай пикирге Тоң райондук администрациясынын башчысынын орун басары Тимур Алымбеков уран чыгаруучу заводдун курулушу экологияга терс таасирин тийгизерин моюнга алып, бирок айылдагы 250 үй бүлө жумуш менен камсыз болот деп ишендирүүдө. 2 метр
калыңдыкта эле жердин үстүнөн кыртышты алып, ал жерде бир көлмө жасашты, ошо көлмө менен суу менен эле уранды бөлүп алып туруп эле, анан кара балтага ташып кетишет. Кайра жерди ошол абалына коюп туруп, анан суу чыгарып, ал жерге культура иштерин жүргүзгөн да. Анан биздин баягы позициябыз тиги мамлекеттик администрация биз ойлоп атабыз, минимальный экологияга зыян келет экен. Биздин канча жумушсуз адамдарыбыз бар, туурабы? Анан 250 кишини жумушка алып иштетебиз дейт ошол жерде. Анан постоянно жумуш болот дейт ал жерде. 20 миңден 100 миң сомго чейин төлөп беребиз дейт. Анан 250 үй бүлө мындайча айтканда чачылгай эмеден чыгып атпайт. 25 үй бүлөнүн жумуш менен камтып болбойт да азыркы заманда. Анан наоборот элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошону иштетишибиз керек да. Анан бул 5 жылда же 10 жылда бүтпөйт да бул проект. Бул проект 50 жылда айтып атышат. Бул маселе боюнча өкмөт дагы өз кезегинде жообун берип, учурда бул маселе социалдык тармактарда байма-бай айтылып жаткандыктан, жакынкы арада жалпыга маалымдоо каражаттарын өкүлдөрүн чакырып, жеринде тааныштыруу иштерин жүргүзүп келишерин убада кылышты. Түшүндүрүү иштер болуп атат, биздин тарабынан деле болуп атат. Бирок бул экологиялык маселе, бир жолу айтып коеюн. Албетте булар долбоорду иштеп чыгыш керек. Компания андан кийин баягы эл менен окутуу иштерин өткөрүп туруп, элдин макулдугу болсо, түшүнүктөр. Андан кийин ишке ашса болот. Камакка алынган мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлеринин жакындары арыз муң менен чыгышты. Тендер чырына байланыштуу кармалган Данияр Бакчиевдин апасы баласы мындай ишке барбагандыгын, ал таза иштеген кызматкер болгондугун ишенимдүү айтат. Күнөөсү көрүнбөгөндөн кийин жок дегенде үй камагына чыгарып турса болмок дегенине УКМКнын соттун аракетине нааразы болду. Маалымат жыйынынын катышуучулары факт далилденбей туруп, жон гана мотив менен кармалгандыгы адилетсиз дешип, бул боюнча акыйкатчыга, Жогорку Кеңештин депутаттарына жана президентке дагы кайрылышты. Руслан Сарыбаевдин жакыны камалгандарды чыгарып кетүүнүн чарасын көрүп жатат деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бирок дароо чоң кылмышкердей кылып, аны камакка албай, жумушун алып кете албаса, кызматынан четтетип турса деле макул элек да. Бул жакта кызмат орунду алуу үчүн жасаган иштер деген ойлор болуп жатат. Мындан тышкары мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаевдин апасы бүгүнкү күндө рак илдети менен катуу ооруп жаткандыгы айтылды. Эскерте кетсек, тендер чырына байланыштуу кармалган мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев 1-Май райондук сотунун чечими менен 2 айга тергөө абагына камалган. Бул жерде эгер бирөөнүн орун керек болсо, балдардын орундары керек болсо, мен эле ачык айтып эле сен тияка иштеп, мен бияка бирөө келсин, тиги деп эле ошондой биз ошондой дагы заказ барбы деген дагы ой кетип атат да бул жердечи. Азыр өкмөткө иштегенде элдин баары ушундай эме болуп калды. Ошо өкмөткө иштегенден көрө эле бир тиги базарга отуруп соода кылыш керек экен деген ой болуп калса, эч кандай мындай туура эмес сүйлөп алса, же болбосо бир ойлонуп койсо эле, бар камалып калат экенбиз, үйүбүздө келип тынчын алат экен деген уже элге коркуу пайда болду жаштардачы.